Саламатсыңар балдар. Силер менен 7-класстын алгебра курсун окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги телесабагыбызды баштайбыз. Билесиңер балдар, бүгүн мен силерге жаңы теманы үйрөтөрдөн мурда силерге тааныш болгон айрым бир материалдарды кайталап алайын. Анда эмесе келгиле, төмөнкү суроого жооп берип көрөлүк. Мынакей экранда силерде суроо турат. Сүйлөмдөгү көпчекиттин ордуна тиешелүү сөздү койгула. Барабарсыздык деген сөз, туюнтма, барабардык жана теңдештик деген 4 сөздү көрүп турасыңар. Сүйлөмдү окуп туруп көңүл коюп, көпчекиттин ордуна кайсыл сөздү койсок болоорун таап көргүлө. Эгер силер кайсыл жооп туура деп эсептеген болсоңор, ошол жооптун номерин дептериңерге жазгыла, а мен силерге туура жообун көрсөтөйүн. Мынакей алгач сүйлөмдү окуйлу. Бир же бир нече өзгөрмөнү камтыган теңдеме деп аталат. Демек, көпчекиттин ордуна кайсыл сөз болмок эле? Туура жообу барабардык. Эми мен сүйлөмдү кайра окуйун. Бир же бир нече өзгөрмөнү камтыган барабардык теңдеме деп аталат. Туура жооп 3-чү жооп болчу. Эгер кимиңер 3-чү жоопту туура деген болсоңор, анда азаматсыңар. Урматтуу окуучулар, демек азыркы биздин тапшырмада катталган сөз барабардык экен. Бир же бир нече өзгөрмөлөрдү өз ичине камтып турган барабардык теңдеме деп аталат. Бул аныктама менен силер 5-класстан бери эле таанышсыңар. А биз бүгүн ушул теңдеменин дагы бир түрлөрүн өтөбүз. Эми балдар, экранда силерге бир нече теңдемелерди көрүп турасыңар. Мен экранга силерге 6 теңдемени сунуш кылдым. Эми ушулардын ичинен бир өзгөрмөлүү, андан кийин эки өзгөрмөлүү, эки түрүн карап көрөлчү. Булар эмнеге карата айтылаарын силер билесиңер. Бир өзгөрмөлүү дегенде бир гана өзгөрмө катышат. Мисалы үчүн 3х квадрат плюс 5y барабар 0. Бул албетте эки өзгөрмөлүү балдар. Мында x жана y өзгөрмөлөр. А кийинки теңдеме бул бир өзгөрмөлүүгө кирет. Мында y деген бир гана өзгөрмө катышып жатат. А кийинкиси 14х квадрат плюс 9 барабар 0 деген теңдеме дагы бул бир өзгөрмөлүү теңдемеге кирет. Мында x өзгөрмөсү катышып жатат. 8х плюс 6y барабар 5 деген бул эки өзгөрмөлүү теңдеменин мисалы боло алат. Ошондой эле 3х плюс 4х барабар 17 бул бир өзгөрмөлүү балдар. Ушул жерге жакшылап баамдагыла. 3х плюс 4х x'тан экөө турганы менен бул бир өзгөрмөлүү деп аталат. Анткени x деген бир гана өзгөрмө катышып жатат. Эки өзгөрмөлүү болуш үчүн бирөө x, бирөө y, же бирөө a, же бирөө b. Ушул сыяктуу эки башка өзгөрмө болуш керек эле. А бул жерде x деген бир гана өзгөрмө катышып жатканын көрүп турасыңар. А 2xy барабар 45 деген бул албетте эки өзгөрмөлүү теңдеме. Урматтуу окуучулар, экрандагы теңдемелерди мен эки категорияга бөлдүм. Бир өзгөрмөлүү теңдемелер жана эки өзгөрмөлүү теңдемелер. Мына экрандын сол жагында турган 3 теңдеме бир өзгөрмөлүү теңдемелер деп аталат. А биз бүгүнкү сабакта буларга токтолбойбуз. Сабагыбыздын жүрүшүндө эки өзгөрмөлүүлөр каралат экен. Бирок эки өзгөрмөлүү теңдеменин ичинен дагы мынакей эки башка категорияга бөлөбүз. Кайталайм, биз бүгүнкү сабакта эки өзгөрмөлүү теңдемелерди карайбыз. Бирок эки өзгөрмөлүү теңдемелерди экиге бөлүп карайлык. Мына 8х плюс 6y барабар 5 дегенди өзүнчө категория кылайын. Булар сызыктуу болуп эсептелет. 2xy барабар 45 менен 3х квадрат плюс 5y барабар 0 сызыктуу эмес болот. Балдар, ушул жерден жакшылап көңүл бурабыз. 2xy барабар 45 деген эмне үчүн сызыктуу эмес деп ойлосоңор, эгерде эки өзгөрмөнүн көбөйтүндүсүнөн турса, ал сызыктуу боло албайт. Жана ошондой эле x квадрат деп турат экинчи теңдемеде. 3х квадрат плюс 5y барабар 0. Демек, өзгөрмөнүн даражасы экинчи даражада болуп атат. Ошондуктан бул сызыктуу эмес болуп эсептелет. А биз бүгүнкү сабакта эки өзгөрмөлүү, сызыктуу теңдемелерди үйрөнмөкчүбүз. Анда эмесе келгиле жаңы сабактын темасын жазып алалык. Эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеме. Теманы дагы бир жолу кайталап өтөйүн. Эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеме. Урматтуу окуучулар, силер 7-класстын башында бир өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеме менен таанышкан болчусуңар. Ал ax барабар b түрүндө берилген болчу. X деген өзгөрмө, a менен булар сандар деп үйрөнгөнсүңөр. А биз бүгүнкү сабакта эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдемелер тууралуу сүйлөшөбүз. Анда эмесе келгиле.
Бүгүнкү сабакта биз эмнелерди аткара турганыбызга көңүлүңөрдү бурайын. Биз бүгүнкү сабакта эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеме деген эмне, тең күчтүү теңдемелер жана теңдеменин касиеттери менен таанышабыз. Ошондой эле бул касиеттерди колдонуп көнүгүүлөрдү иштейбиз. Эми карагылачы, эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеме дегендин аныктамасын көрсөтөйүн. Эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеме деп ax плюс by барабар с түрүндөгү теңдемени айтабыз. ax плюс by барабар сда a, b, слар булар эмнелер балдар? Ооба, булар сандар. Каалагандай сандар a, b, c. Эми x менен y албетте булар өзгөрмөлөр. Көрдүңөрбү? ax плюс by барабар с түрүндөгү теңдеменин баардыгын биз эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеме дейбиз. А мына силер экранда көрүп турган бул дагы эки өзгөрмөсү бар теңдеме. Бул дагы эки өзгөрмөсү бар теңдеме. Бул дагы эки өзгөрмөсү бар теңдеме. Бирок булардын айырмачылыгы биринчи теңдемеде x квадрат болуп турат, экинчиде y квадрат болуп турат, үчүнчүдө эки өзгөрмөнүн көбөйтүндүсү түрүндө туруп атат. Ошондуктан буларды биз сызыктуу эмес теңдемелер болоорун эскертким келет. А биз бүгүнкү сабакта эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдемелер тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Эми анда силерге суроо балдар. Төмөнкү теңдемелердин кайсылары эки өзгөрмөсү бар сызыктуу болот? Мен силерге 4 теңдемени сунуш кылып жатам. Ушулардын ичинен кайсылары эки өзгөрмөсү бар сызыктуу болот? Кана балдар, туура деп эсептеген жообуңардын номерин дептериңерге жазгыла. А мен силерге туура жоопту сунуш кылайын. 4 теңдемени көрүп турасыңар. Биринчи теңдемеге көңүл буралычы x жана y катышып атат. Албетте бул эки өзгөрмөсү бар экен. Бысын карайлычы y жана y квадрат. Бул бир гана өзгөрмөлүү болуп эсептелет. Анткени y деген эле өзгөрмө туруп атат да. А үчүнчүсүндө x, y бул эки өзгөрмөлүү. Төртүнчүсүндө да x, y бул дагы эки өзгөрмөлүү болуп эсептелет. Эми балдар, эки өзгөрмөсү бар теңдемелерди таптык. Б'сы гана бир өзгөрмөлүү болуп калды, а эки өзгөрмөлүүдөн үчөө болуп атат. Бирок булардын кайсылары сызыктуу? Албетте, өзгөрмө биринчи даражада болуш керек жана эки өзгөрмөнүн көбөйтүндүсүнөн турбаш керек. Бул б'сын алып салайын, бул эки өзгөрмөсү барга кирбейт. Эми калган үчөөнүн ичинен v'ны карагылачы. X жана y өзгөрмөлөрдүн көбөйтүндүсүнөн туруп калды. Эки өзгөрмөнүн көбөйтүндүсүнөн турса, бул да сызыктуу боло албайт. Көрүп жатасыңарбы? Анда a менен g эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдемелер экен. Туура жообу a, g деген эки өзгөрмөлүү сызыктуу теңдеме. Төртүнчү жооп туура жооп. Эгер кимиңер төртүнчү жоопту туура деген болсоңор, анда азаматсыңар. Эми келгиле балдар, мына эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеме берилди. Ушул теңдемени чыгарып көрөлүк. Ал үчүн чыгаруу деп туруп теңдеменин өзүн көчүрүп жазайын. Эми теңдемени чыгарууда теңдеменин касиеттерин пайдаланам. Мынакей теңдеменин биринчи касиети. Эгерде теңдемедеги кошулуучуну анын белгисин өзгөртүп, теңдеменин бир бөлүгүнөн экинчи бөлүгүнө алып өтсөк, анда берилген теңдемеге тең күчтүү теңдеме келип чыгат. Анда демек бул жерден минус 3x'ты барабардыктын оң жагына белгисин карама каршы белги менен алып өтө турган болсок, 2y калат. Минус 3x барабардыктын оң жагына плюс болуп өтөт. Демек анда 2y барабар 3x плюс 6 деген теңдеме келип чыкты. Эми теңдеменин экинчи касиетин пайдаланайын. Эгерде теңдеменин эки бөлүгүн тең, нөлдөн айырмалуу бир эле санга көбөйтсөк же бөлсөк, анда берилген теңдемеге тең күчтүү теңдеме келип чыгат. Анда келгиле 2ге бөлүп ийейин. 2y-ти 2ге бөлсөм y, 3-тү 2ге бөлсөм 1,5, 6-ны 2ге бөлсөм 3 чыкты. Мына мен теңдеменин экинчи касиетин пайдаландым. Эми бул теңдемени чыгарыш үчүн эгерде x барабар 2 болсо, башкача айтканда эки өзгөрмөлүү сызыктуу теңдемени чыгарыш үчүн бир өзгөрмөнү экинчиси аркылуу туюндуруп алдым. Y-ти x аркылуу туюндурдум. Эми x-ка мен 2ге барабар болсун деп кабыл алып атам, маани берип атам. Анда x-тин ордуна 2-ни койсоңор, 2 менен 1,5-ти көбөйтсөңөр 3, 3кө 3-тү койсоңор 6. Башкача айтканда y барабар 6 экени келип чыкты. Же экинчи учурда эгерде x барабар 0 болсо, анда y канча болот? X-тин ордуна 0-дү кое турган болсом, 1,5-ти 0-гө көбөйтсөм 0,
0 менен 3'tü koşsam y 3'kө barabar. Урматтуу окуучулар, мен эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдемени чыгарууда алгач бир өзгөрмөнү экинчи өзгөрмө аркылуу туюндуруп алдым. Бул учурда мен теңдеменин эки касиетин пайдаландым. Андан кийин x'ка өзүм каалаган маанини берип жатам. Ага ылайык же ага тиешелүү y мааниси келип чыкты. Анда түгөй сан түрүндө жазайынчы. X 2 болгондо y 6, x 0 болгон учурда y 3кө барабар экенин көрдүңөр. Анда ушу 2, 6, 0, 3 деген түгөй сандар ушул теңдеменин чыгарылышы боло алат балдар. Жана бул теңдеменин мындан башка да чексиз көп чыгарылыштары болот. Башкача айтканда силер x'ка канча маани берсеңер, ошончо тиешелүү y маанилери чыгат. Азыркы силер көрүп турган эки түгөй сан теңдеменин чыгарылышы мындан башка да чексиз көп чыгарылышка ээ болот. Эми балдар, мына 2x плюс y барабар 7 теңдемесин чыгаралы. Ал үчүн бул теңдеменин чыгарылышы деген эмне экендигинин аныктамасын мен силердин эсиңерге салып өтөйүн. Эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеменин чыгарылышы деп, ушул теңдемени туура барабардыкка айландыруучу өзгөрмөлөрдүн түгөй маанилери аталат. Туура сан барабардыгы деп түшүнгүлө. Китебиңерде сан деген сөздү жазган эмес, силер өзүңөр эле билишиңер керек. Демек, эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеменин чыгарылышы деп, ушул теңдемени туура сан барабардыгын айландыруучу өзгөрмөлөрдүн түгөй маанилери аталат. Анда келгиле, мен теңдеменин касиетин пайдаланып, теңдемедеги кошулуучулардын бирөөнү экинчи жагына алып өткөндө карама каршы белгиди алып өтүп, бир өзгөрмөнү экинчи өзгөрмө аркылуу туюндурайын. Y-ди калтырайын, 2x'ти барабардыктын оң жагына алып өтсөм минус болуп өттү. Эми жогорудагыдай эле x'ка өзүм каалаган бир маанини берейин. Башкача айтканда x барабар 1 болсун. X'тин ордуна 1ди койсоңор, 1 менен 2-ни көбөйтсөк 2, 7ден 2-ни алсак, албетте 5ке барабар. X 1 болгондо y 5ке барабар болду. Дагы бир маани берип көрөлчү балдар. Мына түгөй маанилери дегенди мен түгөй сан катары жаздым, 1, 5. Абсциссасы же x 1ге барабар, y 5ке барабар экенин көрдүңөр. Эми x'ка мен дагы маани берип көрөйүн. X барабар 2,4 болсун деп алайын. Эгерде x'ка 2,4'тү койсом, анда 2,4 менен 2-ни көбөйтсөм 4,8 болот. 7ден 4,8'ди кемитсем 2,2'ге барабар болду. Демек, x 2,4 болгон учурда y 2,2'ге барабар болду. Буларды дагы мен түгөй маанилерди жазайын. Мынакей 2,4 жана 2,2. Балдар, байкап жатасыңарбы? Эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеменин чыгарылыштары түгөй маанилерден турарын көрдүңөр. Демек, 1, 5 жана 2,4, 2,2 берилген теңдеменин тамыры болуп эсептелет. Балдар, келгиле эми дагы бир экинчи теңдемени чыгарып көрөлүк. Бул теңдемени чыгарыш үчүн дагы силерге мен эки жоопту сунуш кылайын. Силердин ушулардын ичинен кайсынысы берилген теңдеменин чыгарылышы болоорун таап көргүлө. Анда эмесе келгиле теңдемеге көңүл буралык. Мынакей x плюс y барабар 4 деген теңдемени көрүп турасыңар. А мен силерге эки жоопту сунуш кылып жатам. 2 минус 6 деген түгөй сандар жана минус 1 5 деген. Ушул экөөнүн кайсынысы берилген теңдеменин чыгарылышы болоорун таап көргүлө. Анда эмесе силер тапкан болсоңор, мен туура жообун көрсөтө берейин. Мынакей алгач теңдеменин өзүн жазайын. X плюс y барабар 4. Ооба балдар, бул биз бүгүн өтүп жаткан эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеме. Алгач мен 2 минус 6-ны текшерип көрөйүн. X'тин ордуна 2-ни, y-тин ордуна минус 6-ны коюп көрөйүн. 2 плюс минус 6 барабар 4кө. 2ден минус 6-ны кошсом, минус 4 чыгат балдар. Минус 4 менен 4 барабар эмес. Бул экөө барабар эмес болсо, демек бул түгөй сандар теңдеменин чыгарылышы боло албайт. Эми келгиле экинчи түгөй санды текшерип көрөлү. X минус 1,5, y 5 болгон учурду текшерип көрөлүк. Анда x'тин ордуна минус 1'ди коюп, y-тин ордуна 5'ти койсом, 4 барабар 4 экендиги келип чыгат балдар. Башкача айтканда, бул минус 1, 5 түгөй саны берилген теңдеменин чыгарылышы боло алат. Туура жооп, экинчи жооп болчу. Эгер кимиңер экинчи жоопту туура деген болсоңор, анда азаматсыңар. Жообун жазган учурда минус 1, 5 түгөй саны
теңдеменин чыгарылышы боло алат деп жазмаксыңар. Көрдүңөрбү балдар? Эми мен силерге азыр дагы эки өзгөрүлмөсү бар сызыктуу теңдемеден эки учурду көрсөтөйүн деп турам. Жакшылап баамдап турабыз. Биринчи теңдемеде мен y-ти x аркылуу туюнтайын. Ал үчүн 2y-ти калтырып, теңдеменин касиети боюнча 6x барабардыктын оң жагын алып өттүм. Минус белгиси менен өттү. Эми теңдеменин эки жагын тең, нөлдөн айырмаланган бир эле санга бөлсөк, ошол эле теңдемеге тең күчтүү теңдеме келип чыкмак. Башкача айтканда, 2ге бөлсөм, y барабар 8 минус 3x деген келип чыкты. Эми бул эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдемедеги x-тин ордуна 1ди коюп көрөлү. X-тин ордуна 1ди койсом, y барабар 5 экенин көрүп турасыңар. Андан кийин x-тин ордуна 2-ни коюп көрөйүн. 2 жерде 3 6, 8ден 6-ны алсам y барабар 2 экенин көрүп турасыңар. Андан кийин оң жактагы теңдемедеги белгисизди камтыган, y-ти камтыгандардын сол жагына, калгандарын оң жагына топтодум. 8y барабардыктын оң жагынан сол жагына минус белгиси менен өттү. Силер мындай теңдемелерди 6-класста да чыгаргансыңар. Бир жагынан экинчи жагына топтоону. 9y-тен 8y дегенсем y минус 3x плюс 8 деген эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеме келип чыкты. X-тин ордуна 1ди коюп көрсөк, y барабар 5 экени келип чыкты. X-тин ордуна 2-ни койсок, y барабар 2 экени келип чыкты. 1 5 деген түгөй сан менен 2 2 деген түгөй сан эки теңдеменин тең чыгарылыштары болуп эсептелди. Анда мындай теңдемелерди силерге буга чейин эле белгилүү болгондой тең күчтүү теңдемелер деп атайбыз. Анда эмесе эрежесине дагы бир жолу көңүл бургула, бирдей эле чыгарылыштарга ээ болушкан эки өзгөрмөсү бар теңдемелер дагы тең күчтүү теңдемелер деп аталышат балдар. Ошондой эле чыгарылыштарга ээ болушпаган эки өзгөрмөсү бар теңдемелер да тең күчтүү боло алышат. Силер буга чейин тең күчтүү теңдемелер жөнүндө уккансыңар, а бүгүн биз эки өзгөрмөсү бар тең күчтүү теңдемелер тууралуу айтып өттүм. Эми 3x плюс 2y барабар 6 деген теңдеменин графиги деген эмне? Мен эрежесин силердин эсиңерге салайын. Эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеменин графиги деп, координаталары ушул теңдеменин чыгарылыштары болгон тегиздиктин баардык чекиттеринин көптүгү аталат. Анда баардык чекиттердин көптүгү аталыш үчүн мен алгач Декарттык координаталар системасын чийейин. Мен теңдеменин графигин түзүш үчүн y-ти x аркылуу азыр туюндуруп алайын. Башкача айтканда, y-ти тапсам, минус 1,5x плюс 3-кө барабар. Эки жагын тең 2ге бөлүп ийдим, андан y-ти таптым. Эми бул y барабар минус 1,5x плюс 3 деген теңдеменин графигин түзүш үчүн мунун графиги эки гана маани берүүгө жетиштүү болот. Башкача айтканда, мунун графиги түз сызык балдар. Түз сызык болуш үчүн эки гана маани берүү жетиштүү. Келгиле мен x-ка 2-ни берейин. X-ка 2-ни берсем, минус 1,5-ти 2ге көбөйттүм. Андан кийин 3-кө кошсом 0 пайда болду. 2 0 деген чекитти мен Декарттык координаталар системасынан белгилейин балдар. Абсциссасы 2, ординатасы 0. Андан кийин x-тин ордуна минус 2-ни койсом, y 6-га барабар болду. Келгиле минус 2 6 деген чекитти табайын. Минус 2 6 деген чекитти тапсак, мынакей экинчи чекит табылды. Анда бул экөөнү туташтырып койсом, биздин берилген теңдеменин графиги түзүлдү. Урматтуу окуучулар, ушул жерде мен силерге эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеменин графиги дегенди силерге эсиңерге салып өттүм. Башкача айтканда, эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеменин графигин түзүш үчүн алгач бир өзгөрмөнү экинчиси аркылуу туюндуруп алуу керек. Андан кийин эки өзгөрмөсү бар сызыктуу болгондуктан мунун графиги түз сызык болоорун эсиңерге салгым келет. Анда түз сызыкты түзүш үчүн эки гана маани берүү жетиштүү. Ошентип эки маани берүү менен эки чекитин таап алып, ошолорду туташтырып койсоңор, берилген теңдемеңердин графиги түзүлдү. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабакта мен силерге кандай теңдемелерди эки өзгөрмөсү бар дейбиз, качан сызыктуу болот, анын чыгарылыштары кандай жазылат жана эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеменин графигин кантип түзүү керек экендигин айтып өттүм. Бүгүнкү алган билимиңерди андан ары колдонуп көндүмдөрүңөрдү калыптандырууңарды суранаар элем. А мен силер менен кайрадан эфир аркылуу жолугушканча коштошолу, саламатта калгыла.